Салам алейкум бир туугандар. Бүгүн 6-июль. Биздин жүзүмдөр момундай бийиктикке көтөрүлүп өстү. Жана момундай болуп байлап калды. Бул Юлиан сорту. Анан биз азыр эмне кылышыбыз керек? Ушу жүзүмдөрдү момундай муруттардын баарын алып бийиктикке байлап атабыз. Андан сырткары момунда ар бир сабак көрүңөр 2ден байлаган. Мына биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү бул жерде гүлдөйүн деп калыптыр. Анан нагрузка болбош үчүн биз бирден шагын карап туруп алып таштайбыз. Кайсынысы күчтүүрөөк болсо ошону калтырабыз. Обычно биринчи шаг күчтүүрөөк болот, бирок болбой эле карап көрүшүбүз керек. Себеби быйыл аябагандай жаганчыл болду. Жаан өзгөлөргө кесин тийгизет. Мына монтип алып таштайбыз. Так, мына монтип гүлдөп атат. Гүлдөгөндөрүн да нагрузка келтирбей алып таштайбыз, гүлдөп аткандарын да. Так, биринчи шаг кандай экен? Жакшы экен. Экинчисин алып таштайбыз. Муну толук ушу боюнча калтырып кое турган болсок, анда жүзүмдүн мөмөлөрү майда болуп, сабактын бышышы, кышка даярдыгы кеч болуп калат. Мына ошол себептен биз алып ташташыбыз керек. Так. Бул жерде кандай экен? Баары бирөө экен. Значит, муну алып таштайт экенбиз. Бул бияктык экен. Бул бияктык экен. Биякта бирөө эле экен. Мына ушул тартипте анан жерге түшкөндөрдү тетигинтип чогултуп алып салабыз. Мына момундай алып. Мына ар жак аркы бетте мындай болуп аякты толугу менен алдык, бирденин калтырып. Мына ушундай азыр толук баарын байлап, мындай басмактарды 2ден жалбырак калтырып, калган алып салабыз. Мына мындай алып. Ана колтуктан чыкты, 2 жалбырак калтырдык, башын алып салдык. Мына муруттардын баарын алабыз, мурутчалардын баарын. Мына ушундай. Мен аркы бетин көрсөтүп коеюн. Аркы бети азыр байлана элек. Мына анын баарын өйдө көтөрүп, үстүңкү зымга байлайбыз. Мына көрүңөрбү? Мына ушундай болуп калды. Булардан бирден калтырып, баарын алып чыкканбыз. Мына ошондой